Менин балалыгым Ош областына караштуу Кара Суу районунун Акташ Жылкелди айылында өткөн. Балалыкты эстегенде эле балалыкка кетип калгым келет. Негедир аябай жакшы күндөр өткөн экен. Жазда башка жел тибесин абайла, көккө турбас болуп турган зор булут, бүт дартыңды өз мойнума алайын. Сен орба, мен оруйун ата журт, сен орба, мен оруйун ата журт. Бозторгой, эй, бозторгой, ачасыңбы сырыңды, барайынбы бозторгой. О, бозторгой, ачасыңбы сырыңды, барайынбы бозторгой. Уктай албай өткөрдүм көп убагымды, эшик жакка тосуп коюп кубагымды. Дарегимди издеп таппай жүрбөсүн деп, өчүрбөстөн жатам түндө чырагымды. Сүрүшкөн күлүк болсом жарыштагы, таптаган саяк керим алыстагы, сезилет силер менен чечилчүдөй, досторум турмушумдун табышмагы. Токтомуса Алимбеков атындагы мектебинде окуганмын, Жылкелди айылында. Мурдасы ошо коммунизм болуп аталган. Азыр аты эле көп, кайсыл айылдансың десе, Акташтан коммунизмдемин, Жылкелдидемин деп коем. Себеби ошол Акташ айыл округуна карайт. Мурдагы коммунизм, азыр Жылкелди айылы. Ошол жерде Токтомуса Алимбеков атындагы орто мектебинде 9 жыл окуп бүткөм. Ошол жерде окугам. Андан сырткары ошо 9 класс бүткөндөн кийин Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайында окугам. Мага ошол химия, физика сабактары жакпайт болчу. Ошону көрүп отурган азыр ошо эжекелерим бар болсо деле күлөт болуш керек. Ошол сабактарды негедир жактырбайт элем. Себеби эжекебиз дагы аябай ошо химиядан сабак берген эжекебиз азыр Жумагүл деген эжеке жок. Бул барбы билбейм, бирок аябай чоң эле жашы улуу эже болчу. Ошондуктан баардыгыбызды тизип урушат эле. Мен ошол мектеп кезде, мектепте окуганда жоош болуп, баягы үйдө батыр жок деп коет го. Үйдө батыр болчумун, үйдөгү бир туугандарым тизет элем дебеймби. Негедир эркелем, үйдө ошо өзүм эстейм да, баягы көп ыйлаган күндөрүм эсимде. Анан кылам деген, аткарам деген, маткарам деп эле үйдө ушуну мындай ыйлай берет элем да, ошол күндөрүм эстейм да. Анан менден эжелерим улуу болгондуктан ошол эжелерим менен көп тентектик кылат элем. Анан менден 2 жаш улуу 81-жылкы эжем аябай назик болуп калган, бала кезинде кичине оорутуп алган экен апам. Назик болгондуктан ошол эжемди уруп койт экенмин да менчи. Анан көбүнчөсү ошол менен ошол эжемди уруп коюп, анан апаман таяк жеген күндөрүм эсимде. Жаттаган ырларым эсимде, бирок көп эле эсимде калган жок. Мектепти бүткөнүмө 20 жылдан ашып кетиптир, ошондуктан эсте жок дебейм. Анан ошол Алык Осмоновдун музыка деген ыры саптары эсимде. Ал эми көп эле адамдардын эсинде болуш керек, көп эле жакшы көрсө керек. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып турганда, музыкадай мага таттуу суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка. Мен ушул акыл эске киргенден баштап эле кесип тандоо боюнча баягы эстеп көп айтчу элем да. Баягы кесипти сен
өзүм бир туугандарыма же болбосо досторума айта берет элем да, сен чоңойсоң эмне болосуң, кайсы кесипти тандайсың деп эле өзүнчө ошентип берет элем да. Себеби мен өзүм кесибимди ушу бала кезимде эле тандап койгом да. Мен ырчы болом депчи. Ошол кичинекейимден баштап эле ырчы болом дей берет элем. Анан ушу телевизордон чыкса, баягы Юлдуз Усманова, Алла Пугачева ошон чоң ырчылар чыкса, мен ушундай ырчы болом, мен телевизордон чыгам деп эле көп ошону баягы ниет кылат экенмин да. Көрсөчү. Анан эгерде мен ошол музыка тарапты ошону тандабай калганымда, музыкант болбой калганымда, билбейм, элестете албайм. Башка кесипти кичинекейимден бери эле ошол кесипти элестетип келгем да. Батвикс, анан Сникерс дегендер чыга баштаган го. Ошондо жашыбыз чоң эле болуп калган эле. Ошону көрсөк эле телевизордо мынтип эле отуруп калат элек да, карап элечи. Анан атам ошо Кара сууда иштейт эле, айлыгы чыкканда дайыма бизге ошол Сникерс, ошо жаңы телевизордон көрсөтүп аткан шоколаддарды алып келип берет эле. Ошолор эсимде. Анан жаңы жылда сөзсүз балдарга ошондой белектерди, подароктарды алып келет эле ар бирибизге.